негизинде. Рейдтик текшерүүгө эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматы, Нарын шаардык билим берүү бөлүмү, Нарын шаардык мэриясы, Нарын райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы жана ички иштер бөлүмүнүн жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери чыкты. Кыдыруу алгач каладагы белгилүү Бамбу аталышындагы тамактануучу жайда башталды. Бул жайда спирт ичимдигинин түрү жана кальян коркуратмасы сатылат экен. Мындай жайда жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштөөсүнө таптакыр тыюу салынат. Бирок өкүнүчтүүсү биз барган учурда 3 жашы жете элек кыз иштеп жүргөнү аныкталды. Мындан сырткары алардын эмгекке тартылуусу боюнча ата энесинин уруксаат кагаздары да жок болуп чыкты. 16 жаштан 14-төн 16 жашка чейинкилер 2,5 саат, 18 жашка чейинкилер 3,5 саат. Мындай жайлардын ээлери арасында жашы жете электердин иштөөсүнө тыюу салынаарын билбегендер, ошондой эле билсе дагы билмексенге салгандар бар. Анткени жашы жете электер арзан жумушчу күчү болуп беришет. Биз ошо жаш өспүрүм балдарды ошо алдын алуу максатында ушундай иштегендерге тыюу салуу максатында ошо биз жашаган дарегин, телефонун, кайсы мектепте окуйт ошол боюнча баарын толук жазып алып, жеринде акты түзүп, жеринде үйүнө барып акты түзөбүз. Тиешелүү иш жүзүндө кызматтарды кылабыз дагы. Анан ошо мэрияга буйрук баланы ошо мыйзам менен ошо иштеп аткан эмгектин оор формасы менен алектенип аткан бала катары учетко алып 6 ай көзөмөл жүргүзөбүз. Эне аталарына түшүндүрүштерин жүргүзөбүз. Керек. Анан эслөө ушундай. Жашы жете элек балдар көп иштеген жайлардын бири бул Гурман тамактануучу жайы. Учурда бул жакта 10го чукул өспүрүм иштеп жүргөн экен. Аларда дагы ата энесинин уруксаат кагаздары жок. Айрымдарыныкы таптакыр эле кабарсыз. Азыркы учурда ата эне өзүнүн жоопкерчилигин сезбей, андан качып жаткан учурлар көп кездешет дейт ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. Ата эненин жоопкерчилиги азыр көп учурда кечки убакытта балаңыз мына ушундай алып келдик, кечки убакытта жүрүп тур десек көбүнчөсү үйдө уктап жатты эле. Эмне себептен алып бардыңар деп ушунчат. Анан мына азыр шаардык ички иштер бөлүмүндө келиңиз десек үйдө эле уктап жатат дейт, бирок үйүнөн караган учурда комнатасында жок. Жастыктарды коюп ушундай учурлар көп эле болот. Биринчи чалганда эми кээ бир ата эне түшүнсө көбүнчөсү туура кабыл албайт да чынында. Мыйзам боюнча 14 жаштан жогорку өспүрүмдөр эмгекке тартылуусуна уруксаат берилет, бирок алар 4 саат гана иштөөсү керек. Ошондо дагы ата энесинин уруксаат кагазы менен. Негизи Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 294-беренесинде жазылып турулат да, ошондо 18 жашка чейинки жаш өспүрүм балдардын эмгегин тартууда эмгекке тартууга катуу тыюу салынат депчи. Алар кайсы жерлерде мисалы ичимдик ичилген, жана кафе, ресторандарда, жумуш оор жерлерге тартылууга тыюу салынат. Андан сырткары жана 14 жаштан 15 жашка чейинки, 15тен 16 жаштан 18 жашка чейинки балдардын жумуштарында мисалы жумасына өзүнчө бир чек коюлган сааттары бар. Ошолорго жараша гана иштеш керек. Өспүрүмдөрдүн 4 сааттан ашык убакыт иштеши алардын ден соолугуна жана психологиясына терс таасирин тийгизет. Мындан улам ата энелер кайдыгер карабай балдарын көзөмөлгө алууга жана 4 сааттан ашык иштешине уруксат бербөөнү эскертет. Өспүрүм эмгек аталышындагы рейдтик текшерүү 21-июнга чейин улантылат. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.